Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр биз Ош шаарындабыз. Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жанындабыз, управлениеде атпабыз. Бул жакка келгенибиздин себеби жалпыңыздарга белгилүү болгондой, Улукбек Карыпбек уулунун кармалышы боюнча бир аз маалымат алып, анан силерге жарыялап коеюн деген, бирок тилекке каршы маалымат ала алган жокпуз. Жүйгө каттала элек экен, чынында. Анан кээ бир нерселерди айта кетким келип атат. Биздин Кыргызстанда күрөштөр жүрүп жатат, коррупцияга каршы күрөш, дагы башка нерселерге бир канча күрөштөр бар. Мен аны колдойм, мамлекет жагынан жүрүп жаткан күрөштөрдү колдойм. Бирок кээде ушундай журналист, активист, ушундай адамдарга каршы дагы күрөш жүрүп бараткандай да менин көз карашымда. Анан бир нерсени айта кетиш керек, биз болгону журналистпиз. Улукбек же болбосо ага окшогон бир канча журналисттер болгону өкмөттө иштеп аткан байкелерибизге, эжекелерибизге биз мындай жардамчы катары адамбыз да. Ошол прокуратура кызматы, милиция кызматы, дагы башка бир кызматтагы адамдар иликтеши керек болгон нерселерди биз ошол кичинекей бир камера аркылуу силерге ачыкка чыгарып берип аткан адамдарбыз. Ошол өкмөттөгү байкелер журналисттерди силер өзүңөргө бир жардамчы катары көрсөңүздөр аябай жакшы болмок, душман катары эмес. Журналисттер силерге ошол силер ачышыңар керек болгон нерселерди процессин тездештирип берип атат. Элге, коомчулукка ачык чыгарып берип атат. Жада калса кээде журналист адамдардын укугун коргоп, укук коргоочу дагы болуп атат. Бул нерсеге өкмөт тарабынан журналисттер кармоого алынышы эмес, коргоого алынышы керек деп эсептейм да. Элди ыраазы кылып аткан журналистти аны действиясы, аны кылып аткан ишмердүүлүгү ачык болгондон кийин дагы кандай шек санашыңар мүмкүн деп ойлонуп калам да кээдечи. Ошол өкмөттөгү жетекчилерге, башчыларга айтарым: байкелер, силер колдогула журналисттерди, коргогула, кармабагыла, камабагыла. Жалпыңыздарга рахмат. Урматтуу мекендештер, мен аман эсенмин. Учурда Ош ички иштер бөлүмүндө турам. Менде баары жакшы, кабатыр болбоңуздар. Учурда ушул ички иштер кызматы тарабынан өзүңүздөргө белгилүү болгон Ош облусундагы төрөтканадагы жагдай боюнча ал жактагы мыйзамсыз акыбалды ачыктагандыгыбыз үчүн ошол мекеменин бардык дарыгерлери, анын башында турган жетекчилери, анын башында турган министр болуп, министрдин аралашуусу мен ушундай болжоп атам. Министрдин аралашуусу, ага чейин дагы билим берүү министрлигинин дагы бул ишке тийиштүү бар деген күмөндөмүн. Бул ишти учурда азыр мага кылмыш ишин ача коюпту, мени кылмышкер катары таанып, учурда мен 282 берене бейбаштык боюнча статьяны коюп атышат. 48 саатка мени азыр киргизебиз деп атышат. Бирок бул жөн гана заказ. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Биз ал жердеги карапайым элдин, жөнөкөй жарандардын медициналык кызмат көрүүсүндөгү мыйзамдуу укугун, ошол эле учурда жарандык укугун, биз менен жолугуу укугун так даана коргоого аракет кылдык. Бирок тилекке каршы мына ушундай жагдай түзүлүп атат. Биз аягына чейин бул маселеге укпа берилүү үчүн токтоп калбайбыз. Менин оюмча сот органдары туура адилеттүү чечим чыгарышы керек деген үмүттөбүз. Азыр бизди 48 саатка келгизген атышат. Негизи эле бул Кыргызстандагы ушул паракорчулуктун ушундай бир жарандарга катаал шарт түзүп аткан медициналык мекемелердин мага карата бул чабуулу деп белгилеймин. Мен эч кандай кылмыш кылган жокмун, эч кандай бейбаштык кылган жокмун. Мен мыйзамдуу баарысы ошол берүүмдө так даана көрсөтүлүп турат. Андан сырткары экинчи берүүмдө билим берүү министрлигине барып чагылдыруу кылгандык, бирок ал берүүбүз чыкканга жетишпей калды. Кечээ бизди мындай өтө оор кылмышкер катарында эле кармап кетишти. Бизге милиция тарабынан бир дагы чакыруу келген жок, бир дагы билдирүү келген жок. Азыр ошол жерден мени Бишкектен бул жака жүктөп келишип, кылмышкер катары таанып, азыр 8 саатка камап атышат. Бирок мен бул чегине жеткен мыйзамсыздык деп баалайм. Бул заказ.
Сиз буга чейин арыз менен кайрылгансызбы? Урматтуу көрөрмандар, жанагындай уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгаттан болуп, биз дал ушул мени бүгүнкү күндө тергеп аткан тергөөчүгө ошол жерде күбө болгон чакырганбыз, ошол тергөөчү келип ошол жердеги жагдайды түшүндүрүп бергенбиз, бизди киргизбей атат деп. Андан сырткары медициналык мекеменин жетекчиси мыйзам бузуп атат, бизге кол көтөрдү, биздин камерабызга кол чабуул кылды, бизге агрессиялык маанайда чабуул жасашты деп айттык эле, бирок ал боюнча жазган арызыбыз жок. Эмне үчүн жок, эмне үчүн ал арызыбызды карабай атышат? Дарыгерлердин арызын карап, биздин арызды ошол жердеги жарымжан болуп аткан бейтаптардын арызы бүгүнкү күндө каралбай эле дарыгерлердин арызы каралып атат. Бул эмне менен кабар берип турат? Бул сөз эркиндигине, басма сөзгө, журналисттин эркин маалымат алуусуна, коомдогу сөз эркиндигинин чабуулуна карата сокку деп эсептейм. Демек, сиз арыз жазган болсоңуз, бул иш боюнча сиз жабырлануучу экенсиз да? Бул иш боюнча биз жабырлануучубуз, бирок бүгүн биз жабырлануучуну күнөөкөр кылып, кылмышкер кылып коюп атышат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө аша чапкандык. Бул туура эмес кадам. Мына ушундай мыйзамсыздык менен күрөшүп келатып, анан ушундай жагдайга туш болуп атабыз. Бирок калың эл, кыргыз элин бул жагдайды баалап, таразалап турасыздар. Эмне маселе мунун артында? Мен атым Медетбеков Кутман. Биз адвокаттар коллегиясынын төрагасы. Бүгүндөн баштап, ошол эртең мененден баштап, Улукбек Карбек уулунун адвокаты катары ага юридикалык жардам көрсөтүп жатабыз. Ошо биз адвокаттар коллегиясынын адвокаттары биргеликте жардам көрсөтүп атабыз. Улукбектин кармалышы боюнча айта турган болсок, Улукбектин кармалышын биз мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Анткени Улукбекти бир оор жана өзгөчө оор кылмышты жасаган адам сыяктуу Бишкектен атайын кармалып келиниши бул мыйзамсыз жана негизсиз. Анткени эгерде адам кайсыл бир иш боюнча күбө катары же болбосо жабырлануучу же айыпталуучу катары өтө турган болсо, биринчи аны сурак берүү үчүн чакырылат. Бирок Улукбек чакырылган эмес. Улукбекке эч кандай бир милицияга чакыруу дагы жиберилген эмес. Аны эч кандай бир чакыруу жибербестен атайын бир кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын оперлери тарабынан, негизинен ал кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы бул аябай чоң өзгөчө оор кылмыштагы кылмышкерлерди кармоо менен алектениш керек эле. Бирок ошол оперлер, ошол бир өзгөчө оор кылмыштарды, өзгөчө оор кылмышкерлерди кармай турган оперлер Улукбек Карбек уулунун кармап келиши бул мыйзамсыз деп эсептейм. Экинчиден, бүгүнкү күндө Улукбек Карбек уулуна Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөөчүлөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин 2 бөлүмү менен тагыраагы адамдардын тобу тарабынан бейбаштык кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгошуптур. Бирок бул кылмыш ишин дагы бир аз туура эмес козголгон деп эсептейбиз. Анткени бул Улукбек Карбек уулу ошол Ош областтык төрөт үйүнө барган учурда ал жерде милиция кызматкерлери да чогуу болгон. Ал жерде ошол медициналык кызматкерлери тарабынан мындай мыйзам бузуулар болуп жатканда, ошол Улукбек милиция кызматкерлерин чакырып, милиция кызматкерлерине көрсөткөн, моундай тартип бузуу, моундай мыйзам бузуулар болуп атат деп. Улукбектин ошол көрсөткөн мыйзам бузууларын четтетүү үчүн милиция кызматкерлери булар менен чогуу болгон жана медициналык кызматкерлерине карата бир ооз-эки эскертүүлөрдү беришкен экен. Экинчи бир жагдай, ошол төрөтканада, төрөт үйүндө болгон окуяга ошол бүгүнкү күндө Улукбекти кармаган тергөөчү өзү да катышып, өзү да чогуу күбө катары болуп жүргөн. Бирок тилекке каршы бүгүн тескери жакка бурулуп, Улукбекти шектүү катары 48 саатка ошол эле тергөөчү кармап койгон. Бирок ал жерде тергөөчүнүн кармалышы тагыраагы Улукбекти 48 саатка кармашы туура эмес кармалган деп эсептейбиз. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин
жаңылышпасам 106 экен же 116 беренесинде көрсөтүлгөн. Эгерде адам 48 саатка кармалышы мүмкүн, бул эгерде жашаган жери жок болсо, бир кандай туруктуу жашаган жери жок болсо, бир оор кылмыштарды жасай турган болсо, мына ушул жагдайларда ал кармалышы мүмкүн, камак түрүндө тандалышы мүмкүн деп. Андан сырткары шектүү катары кармоонун дагы мыйзамсыз, негизсиз деп эсептегенибиздин себеби шектүү катары кармоонун негиздери ошол эле кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн. Кайсыл негиздер? Бул эгерде ошол кылмышты жасап жатат, же болбосо жасаган деп жабырлануучулар түздөн түз ушул адам деп көрсөтмө бергенде, же болбосо ошол кылмышты жасап жатканда кылмыштын үстүнөн адам кармалганда, мына ушул учурларда адам шектүү катары кармалышы керек болчу. Бирок Улукбектин элдин баары эле тааныйт, анын жашаган жери, иштеген жери, даже эмне иш менен алектенип жатканын элдин баары билет да. Бул учурда аны 48 саатка кармаштын эч кандай бир кажети жок болчу. 48 саатка кармаса эле бир тергөөнүн бир артыкчылыктуу, бир өзгөчөлүк болуп кете тургандай эле аны камап коюшту. Андыктан бул кармагандары дагы негизсиз деп эсептейбиз. Бирок тергөөнүн мына ушундай аракеттеринен улам биз башкача бир түшүнүккө келдик. Ал кандай түшүнүк дей турганбызсак, Улукбектин кармалышы атайын бир чоңдор тарабынан буйрук иретинде жасалып, кармалгандай бир сезим калтырат. Анткени мыйзамдар сакталбай жатат да. Мына ошол себептен эми буюрса бүгүн кармалса, эртең сотко алып барат. Тагыраагы жана бөгөт коюу чарасын тандоо үчүн сотко алып барат. Ал жерде камак түрү же болбосо камак түрү менен байланышпаган башка бир бөгөт коюу чарасы тандоо ал соттун кароосунда калат. Эми буюрса эртеге сотто жок дегенде ошо соттордон калыс адилеттүү чечилет деген үмүт менен эртең сотто катышабыз. Улукбектин бир камак түрү менен тандалбаган башка бир бөгөт коюу чарасын тандап, тергөө амалдарын жүргүзүүсүн соттон суранабыз.